Саламатсыздарбы? Мен Бектурсын кызы Этна, 16 жаштамын. 11 класста Акжар орто мектебинде Нарында окуйм. Мен сиздерге азыр бир кичинекей окуя жөнүндө айтып берем. Ал окуя информатика жөнүндө. Мен 5 класста окуганда информатика кабинетинде 15 компьютер бар болчу. Анын 5-өө иштебейт, 10-өө иштейт. А бизде 20 окуучу. Ар бирибиз 2-ден 3-төн отурабыз. Компьютерлерде Windows XP орнотулган. Ал жактан биз 5-чи, 6-чи, 7-чи, 8-чи класс бою PowerPoint, Paint жана Word программалары жөнүндө өттүк. Аны мен ойлогом да, информатика деген ушундай сабак турбайбы депчи. Бирок биздин мектепке Эмир деген окуучу келгенден баштап мен информатикага кызыга баштадым. Анткени ал мага Instagram'ды, TikTok'ту, Facebook'ту түзгөн Java, Python сыяктуу тилдер жөнүндө айтып берди. Ана мен кайра, информатика деген ушундай сабак турбайбы деп, алар жөнүндө мугалимимден сурасам, мугалимим алар жаңы тилдер жана аларды түшүнбөсүн, билбесин айтты. Ана мен өзүм окуйн деп чечтим. Бирок мен өзүм окуш үчүн мага ноутбук керек болчу. Ана мен барып, мама менен папама мага ноутбук алып бергилечи. Мен программа түзгөндү үйрөнгүм келип атат десем, алар программаны программисттер же универди бүткөн адамдар гана түзө алат. Ошондуктан сен азыр ортуга жакшылап даярдан дагы, ортуну тапшырып, жакшы бал алып, университетке өтүп, ошол жагын тандап, анан программаны түзө бер дешти. Ортудагы кыргыз тил алгебра мен окуган кыргыз тил алгебра экөө такыр эки башка да. Ошон үчүн биз ортуга даярдоочу курстарга барабыз. Жалгыз эле ортудан эмес, башка деле сабактардан курстарга барабыз. Бирок курстарга барып, 1 ай ичинде мектептен өтпөгөн темалар жөнүндө оңоyраак, кызыктуураак, керектүүрөөк, анан батыраак үйрөнөбүз да. Анан мен кайра ойлодум, эгерде биз 1 ай, 2 ай ичинде ошо бизге керектүүсүн, кызыктуусун окуп үйрөнө ала турган болсок курстан, анда биз эмнеге 11 жыл бою мектепке барабыз депчи. 11 жыл демекчи, элестетсеңиздер, биз 11 жыл окуатсак, Кыргызстандын кээ бир жерлеринде 9 эле жыл окушат экен. Мен каалайм, мен аттестат алам дегендер башка айылдарга барып алып окушат экен, а мүмкүнчүлүгү жоктор иштеп кетип калышат экен же ошону менен окуй эле калып калышат экен. Эми чоңдор, сиздер бизди жалкоо, телефондон башы чыкпаган, окугусу келбеген жаштар деп ойлойсуздар да. Бирок бул андай эмес. Биз деген жаңы билимге суусаган жаштарбыз. Ооба, сиздер биздин билимдүү, акылдуу болушубузду каалайсыздар. Бирок биз дагы ошону каалайбыз. Биз дагы көптөгөн суроолорго жооп алгыбыз келет. Сиздер ойлогон ой менен биз каалаган нерсе бул бир эле нерсе. Бирок бири-бирибизди түшүнбөй атканыбыз бул бир кызыктай нерсе да. Мен мисалы үчүн окуйм мектепте. Бирок мен билбейм эмнеге ошол сабактын баарын окушум керек. Мага эч ким айткан жок. Мен иши кылып мектепке барсам, сабакты отурсам, окусам болду. А мен балким башкача окугум келип аткандыр. Менден аны эч ким сураган жок. Айтайын десем эч ким уккан жок. Эми менимче бири-бирибизди укканга убакыт келди. Баары бир 30 жылдан кийин болобу, 40 жылдан кийин болобу, баары бир биз сиздердин ордуңуздарда болобуз. Сиздер келаткан келечектин кандай болуп өзгөрөрүн билесиздер. Жана ошол эле учурда ага кандай көңүл бурушту өзүңүздөр чечесиздер. Убагы келгенде биз да келечекке көңүл бурабыз. Бирок ал келечек дагы азыркыга окшоп өзгөрүшү мүмкүн. Ошондуктан бизге билимдин керектүүсүн гана бериңиздер. Анткени кайра келечекке билим берүүчүлөр болуп биз саналабыз.